Ак Өлөнгө кызмат кылат бул автобус. Балыкчы шаарына караштуу Ак Өлөң калктуу конушундагы Саякбай Каралаев атындагы номер 11 мектепке Евразия Кыргызстан коомдук уюмунун атынан мектептин материалдык базасын чыңдоо максатында микроавтобус берилди. Кичи автобус окуучуларды айылдан шаарга ташыганга, билим берүү тармагындагы ар кандай кароо сынактарга барууда жана маданий иш-чараларга катышууда окуучулар менен мугалимдерге кызмат кылат. Биздин айылыбызда Саякбай Каралаев атындагы мектепте мугалимдер үчүн, окуучулар үчүн жана ошондой эле жалпы айылыбыздын эли үчүн чоң белек тапшырылып атат. Евразия Кыргызстан коомунун атынан атайы ушул окуучуларга материалдык базасын чыңдоо максатында микроавтобус берилди. Биз ошо Евразия Кыргызстан коомунун жетекчилигине, Балыкчы шаарынын мэриясына, Балыкчы шаарынын билим берүү бөлүмүнө ушул микроавтобустун алынып келишине көмөк көрсөтүшкөндүктөрү үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бул биздин мектепке белекке келген микроавтобус мугалимдер үчүн эң алгач ушул биздин келечегибиз болгон келечек муундарга, окуучуларыбыз үчүн олимпиадаларга барууга, саякаттарга чыгууга, билим деңгээлинин сапатын жогорулатууга өзүнүн чоң салымын кошот деген терең ишеничтебиз. Евразия фонд тарабынан мондай жакшынакай бус берилди. Мен ишенем, бул балдарга дагы, мугалимдерге дагы чоң стимул болот деп ишеничтебиз. Себеп азыркы учурда балдарга транспорт аябай эле керек да. Айылдан шаарга жеткиче ошондой эле бир ар кандай конкурстар болобу, ошондой эле бир жакшынакай бир иш-чара менен башка шаарларга барса дагы мына бул көйгөй чечилди деп мен ойлойм. Себеп бул мектептин өзүнүн автобусу болуп, мындан кийин бул маселе жаралбайт деп ишеничтебиз да. Евразия Кыргызстан коомдук уюмунун директору Кымбат Урумкулова Ак Өлөң айылында чоңойгондуктан бул жактагы мектеп окуучуларынын кыйынчылыктарын айттырбай билет. Мындан улам коомдук уюм тарабынан Кыргызстанга берилген 100 автобустун бирөөсүн атайын Ак Өлөң калктуу конушундагы мектеп окуучуларына берүүнү чечкен. Мынакей өлкө башчыбыздын тапшырмасы менен, биздин билим берүү министрлигинин демилгеси менен биздин Ак Өлөнгө ушу мектептеги окуган балдарыбызга автоунаа келип отурат. Ошол себептен мен ушул автоунааны алып аткан ушу Саякбай Каралаев мектебинин жааматына, мектептеги балдарыбызга кут болсун демекчимин. Бул жерден да баса белгилеп айткым келет. Ушу Саякбай Каралаев мектебинде окуган ушу Урумкулова Кымбат деген кызыбыз ушул Евразия фонддун директору экен. Бул жерде Евразия фонд алып келип, ушу тапшырып атат. Евразия Кыргызстан фондунан бизге, биздин мектепке мындай жакшынакай белек берилип жатат. Ошо окуучубуз мен ушу кызга сабак бердим эле, аябай ыраазы болуп отурабыз. Ушу канча жыл өтсө дагы, ушу окунуп бүтүп кеткенине канча жыл болсо дагы, ушу өзүнүн мектебин эстеп, мектебине кам көрүп, ушундай жакшынакай белек берилип жатат. Биз ушу мектептер жалпы жааматтын атынан ыраазычылык билдиребиз. Жакшы экен, сонун экен, сонун жыл экен.